Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерди Мекендештер YouTube каналына подписация басканды суранабыз. Биздин каналдан мекендештердин жаңылыктарын көрүп туруңуздар. Ассаламу алейкум мекендештер. Бүгүнкү биздин чыгарылыш болсо, орусча айтканда пересечение границ, кыргызча айтканда кирди чыкты. Азыркы учурда көп мекендештер Россиядан Казакстанды көздөй кирди чыкты кылып туруп келип атат. Ошол жерде бир нече нюанс бар. Ошону мекендештер эске алып коюңуздар. Биз өткөнкү видеодо айтып кеткенбиз, ошо кирди чыкты системасы боюнча погранслужбаны өтүп аткандан кийин контрольно-пропускной пункт өтүп атканда ошол жерде сөзсүз түрдө цель въезданы карап койгула деп тур. Цель въезданы ошол жерден карап туруп анан кийин кол коюп туруп миграционный картаны алыңыздар. Айрым учурларда погранслужбанын кызматкерлери транзит деген же частный же башка нерсени көрсөтүп коет экендик, а силер болсо работа деп келиңиз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерди Мекендештер YouTube каналына подписация басканды суранабыз. Жашоо өткөн күндөр эмес, эсте калган көз иримемдер менен бааланат деп бекеринен философторубуз айтпаса керек. Андыктан достор, эгерде жакындарыңызга эстен кетпес бир сонун көз иримемдерди, жакшы бир элестерди калтырыңыз келсе, же болбосо куттуктоо тартуулайын десеңиз, анда албетте экранда көрсөтүлгөн биздин WhatsApp номерибиз ар дайым кызматыңыздарда. Ошону эске алыңыздар. Экинчи учур болсо, мекендештер границадан өтүп атканда сөзсүз түрдө Россиядан чыгып туруп, Казакстанга кирип, анан кийин кайра Казакстандан чыгып, Россияга киргенде ошол эки закон боюнча туура мыйзамдуу границаны өтүп болуп эсептелинет. Айрым мекендештер болсо ID карт менен же болбосо загран паспорт менен көп эмес, көбүнчө ID карт менен чыгып эле нейтральный территорияда туруп эле кайра Россияга кирет экен дагы. Ошондо кээ бир жерден айрым учурда биякта ошо регистрацияга койбогон учурлар дагы кездешип атыптыр. Бүгүн эле ошол боюнча бир сыйра маалымат келди. Ошону да эске алыңыздар. Демек, сөзсүз чыкты кирди кылып атканда Россиянын территориясынан чыгып кеткенден кийин Казакстанга киресиз, кайра Казакстандан чыгып анан Россияга киргенде толук кандуу кирди чыкты болот. Анын негизинде анан бияка келтирип регистрацияны ошо жашаган жерден коесуздар. Сак саламат болуңуздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши дагы жаңылыктар болсо айтып турабыз. Көрүшкөнчө.